эмне кыласың, артист болуп үй бүлөң бага албай каласың деген сыяктуу нерселер. Жерге жатасың, сыз кышында ойнойсуң, сыз оор темаларды ала бересиңер, кыйын темаларды тарта бересиңер, андан көрө жеңил, желпи эле комедия тартып койгула. Залда отурган адамдардын баардыгы ыйлашып атат да. Камчыбек Кыдыршаевич өзү барып көргөн фильм. Бир көргөнгө эмес, мындай түбөлүк салфеткага көрүп, фоточка алып келишиңиз керек. Ар бир үй бүлө, ар бир кыргыз жараны барып көрүш керек. Мен түшүндүм дейт да, бул канчалык оор экенин. Бала эмнени каалап атат, аны дагы эске алып коюш керек. Сызга отуруп калган күнүм болду. Ошол күнү жамгыр жаап, бүт ат менен болуп, сценарий, сюжет кармабаса, көрүүчү көрбөйт да. Мурдагы Аскар Сулайманов болуштун кереги жок. Амплуаңызды өзгөртөлү. Сиз бул жакта тренер болосуз. Кино үчүн кандай тобокелчиликке баргансыз? Тренировкага шашып баратып, анан ошо жолду кыскартам деп чоң суга кире коюп, анан агып кеткен жери бар да. Бир 10 мүнөт кол чаап койсочу. Заматта ошол нерсени прям үйүңө барып алып дагы аял киши жок, үйдө береке жок да. Жараткан үчүн бир жакшылыкты берип коюш жеңил экен да. Сен ойлогондон дагы 1000 эсе кылып берип коюшу мүмкүн. Кыялдана бериш керек экен. Голливудка сапар алып атабыз. Кудай буйрса, элге жагып, эл кол чаап, сен ошондон рахатталсаң, эң чоң бакыт ушул экен да, чыгармачыл адам үчүн. Саламатсызбы, урматтуу көрүүчүм? Назарыңыздарда Уста подкасты. Сиздер менен мен Алтынай Турарбекова жана студиябыздын бир жылдыздуу, өзгөчө таланттуу, көп кырдуу талант десек болот, коногубуз бар. Ал режиссер, актер, кинодо жана театрда актер, ошондой эле шоумен Эрмек Казыбеков. Саламатсызбы? Жакшысызбы? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, аябай мактап жибердиңиз окшойт. Мактаганымдын да себеби бар, анткени жакында эле чемпион кино тасмасын тартып, мына 1-2 күндүн ичинде жабык көрсөтүүсүн көрсөтүп, андан кийин премьерасын элге тартуулаган турасыздар. Кинону өзүм көргөнгө чейин эле кээ бир үзүндүлөрүн көрүп эле мындай ыйлагың келип кетет экен да, көзүңөн жаш алып кетет экен. Анан калса УКМКнын төрагасы, Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Кыдыршаевич өзү барып көргөн фильм чындыгында баягы жогорку баага татыктуу фильм болду окшойт деп ойлоп атам да. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы ушул фильм тууралуу кененирээк маалымат айтып өтпөйсүзбү? Чоң рахмат. Бул тасманы биз ошол эң башында эле сценарий жазуу иш болуп атканда, жараткандын жардамы менен ошол элге жакса экен деген ой болчу да, эң биринчи ой. Анан өзгөчө биздин ушул өсүп келаткан өспүрүм балдарга тасма жок болгондуктан, биз ар дайым ар бир тасма тартардын алдында аналитика жүргүзөбүз. Мисалы, коомчулукта кандай нерсе болуп атат? Мисалы, келечекте мугалимдер жөнүндө тасма тартардын алдында биз мугалим менен окуучунун ортосунда бир конфликт чыкты эле, Сузакта. Анан биз ошол окуяны көрүп туруп, анан мугалим бул биздин өлкөбүздүн келечеги деген таризде окуучулар менен мугалимдин мындайча айтканда ортосундагы байланышты, сүйүүсүн, ынтымагын бергенбиз да. Ал эми бул тасмада да биз карап көрүп, чындыгында мамлекетибиз ар тараптан өнүгүү жолунда, кыргыз киносу өнүгүп атат, негизи эле ар бир тармак өнүгүп атат. Ошого жараша дагы мына футбол жаатында канча деген чемпиондор чыксын, канча деген мыкты уулдарыбыз, кыздарыбыз чыксын деген таризде көп эмгектер жасалып атканын көрүп, анан ушул футболго кызыккандар аябагандай көп экенин эске алып, анан биз ушул чемпион тасмасын айрыкча биздин өспүрүм жаш балдарыбызга мотивация болсун, жакшылыкка чакырган тасма болсун, ынтымакка, достукка, биримдикке чакырган. Анан эң чоң нерсе ушул Кыргызстан менин мекеним, ушул мен ушул жерде илим алып, ушул өз жериме кызмат кылышым керек деген нерсени, ошол эле байрак көтөрүү деген нерсени биз негизги булак катары колдонуп, биз ошол өспүрүм балдарга ошол нерсени жүрөгүнө баягы жеткизели, ошол ойду берели деген таризде бул тасмабызды тарттык. Албетте, футбол тематикасын тартыш аябагандай оор болот экен, себептен биз баштап атканда эле бизге айткан, негизи эле дүйнөлүк рынокто карап көргөндө спорттук тасмалар кассаны актабайт. Эмне эле силер негизи эле Залкар продакшн студиясы ар бир тасманы тартарда оор темаларды ала бересиңер, кыйын темаларды тарта бересиңер, андан көрө жеңил, желпи эле комедия тартып койгула, же болбосо бир ужас тартып койгула. Эмне үчүн? Анан албетте биз ал нерсе колубуздан келет, көзүбүз жетет, тарта алабыз. Бирок ошол коомго кайсыл нерсе көбүрөөк керек болуп атса, биз ошол жакка көбүрөөк басым жасайбыз да. Анан албетте, эгерде акча табууну көздөгөн болсок, бир гана касса бизге ошол эле керек болот десе, анда биздин студия буга чейин деле тасмалар тартып кое бермекпиз да. Биз ошол айрыкча кыргыз кино тарыхында карап көрсөңүз деле балдар үчүн тартылган тасмалар дээрлик жок да.
санап бергилечи десең санай албайсың. себеп дегенде балдар менен иштешүү процессинен көптөгөн режиссерлор качат менимче. себеп дегенде элементарно биз ойногондо 4-5 дубль менен ойносок, балдар бери дегенде 22-28 дубль менен ойноп атты да. Ошол себептен балким көп режиссерлор качкан ушул болуш керек деп эсептейм. Анан албетте тасманын баягы жалпы процессине бир 8 айдай аралыкта биз даярдык кетти. Анан мына бүгүнкү күндө ушундай элементар түрдө кыскача тизерин көрүп, трейлерин көрүп, адамдардын ушундай эмоция менен көрүп отургандарын көрүп, сиз сөз башында айтып калбадыңызбы, мен көрүп алып элем, кызыктар болуп атам, көзүмө жаш айланды деген сыяктуу нерсе. Көрүп ыйлагандарды көрүп, ушундай сүйүнүчтөрүн көрүп, биз мындай максатыбызга бир жеттик окшойт деген сүйүнүч менен азыр турабыз да. Буга чейин тартылган роликтти көрүп, баягы залда отурган адамдардын баардыгы ыйлашып атат да. Анан жада калса башкы каармандын ролун аткарган Аскат Сулайманов да ыйлап атат. Мен ойлогом, кинодо өзү катышкан же болбосо өзү аткарган, кадрдан сырткары иштеген адамдар кинону көрүп отуруп ыйлабаса керек деп. Сиз да ыйладыңызбы? Ооба, биз калп айтпайын бир 100дөн ашык жол көрдүк го дейм өзүбүз. Анан биз кандай десек, эң башында жазуу процесси, сценарий жаздык, идеяны ошо биздин студиябыздын продюсери Жыргалбек Кеней агабыз ар бир тасмабызда сунуштап келет. Ошол адамдын идеясы менен анан сценарийин жаздык чогуу. Андан кийин тартуу процесси, баарын ошо сценарийде кандай болсо баарын билесиң. Анан да кадрга келип монтаж болуп бүткөндөн кийин бир көрсөң деле кайра отуруп бир көрө беребиз да. Анан ар бир көргөн сайын ыйлайбыз. Кааласаң дагы, каалабасаң дагы ошол нерсеге алып бара турчу жагдайлар бар да. Анан музыка көрүп берилип, баягы дагы бир калыпка келгенден кийин ошол эле Аскат Сулайманов 6-7 жол көрдү тасманы. Ошол эле антагонисттин образын жараткан Бакыт Мукул агабыз мисалы, эң башында биз ошол агабызды чакырганбыз. Келип көрүп көрүңүзчү кинону деп, ал көрүп аябай жогорку баасын берип, ал киши да 7-8 жол көрдү. Ар бир көргөндө ыйлайт да. Бир жакшы сөздү айтты ошол Бакыт баке. Бул тасма бир көргөнгө эмес, мындай түбөлүк кала турчу тасма экен. Кайра көрсөң, кайра мындай бир өзүнчө бир эргип ала берген, кайра көргүң келе берген тасма болуптур деген жылуу сөздөр айтылып атат. Буюрса элибиздин колдоосу менен жараткан жардам менен эми коомчулук көрсө дагы алардын пикири биз үчүн өтө чоң маанилүү. Алардын пикири менен биз кийинки тарта турган тасмабызга дем болот, мотивация болот деген. Негизи тасманын тагдыры жалпы коомчулукка тартуулана электе эле, баягы ага чейин көрсөтүп атпайсыздар, баягы Токмок балдар үйүнө алып барып көрсөтүп келдиңиздер, ага чейин дагы жакын санаалаштар чакырып, маданият өкүлдөрүн чакырып көрсөтүп атасыздар. Анан алардын кабыл алганынан эле билинип калат дейт го тасманын тагдырычы. Сизге азыр келечеги көз алдыңызда эле тартылып турат да. Ооба, мындай жакшы нерселер ойго келип атат, элестелип атат. Себеп дегенде ошол сиз айткандай көптөгөн адамдардын айтуусу боюнча тасма ошо канчалык деңгээлде коомчулукка жайылат. Азыр биз ошол процессти көбүрөөк кылып атабыз. Баягы укпай калбаган адам болбосун, коомчулукка кеңири жайылталы, алар ошо кеңири маалымат болсун деген нерсе менен. Анан буюрса тасмабызды ошол бардык региондорго бергенге аракет кылып атабыз. Ошол жактагы балдар көрсүн деп. Анан ошол сиз айткандай ошол жетимдер үйү бар экен, ошо Токмокто балдар үйүнө алып барып атайын көрсөттүк. Эми алар кинолорго барып көрүшөбү билбейбиз. Бирок ошол жака барып, ошол балдардын биринчи ошол балдардын батасын алалы дедик да. Ал балдардын да өзгөчө кабыл алуусун көрүп, анан буюрса 13-үндөн баштап бир жума аралыгында негизи кинотеатрда билинет да. Элдер кандай келип атат, кандай болот ошол прокат. Бул кино балдар үйүндөгү балдар үчүн дагы өзгөчө бир стимул болду окшойт да, аларга дем күч берген. Анан ыйлата турган кинодо атабыз. Мен өзүм аябай ыйлапмын. Анан киного барганда баягы кыздар ыйлагандан кыйналат да дейм. Ыйлагысы келбейт. Анан мен акыркы учурларда киного кирсем эле ыйлап чыгам. Жада калса баягы комедия аралашкан кинодо деле ыйлап чыгам да, анан ыйлата турган кинодон эмнегедир качып калгам. Туурабы, туура эмеспи? Негизи эми ар бир адамга ар кандай болот экен чындыгында. Сиз эмоционалдуу адам болсоңуз, биздин тасмабызга барсаңыз, бир көбүрөөк салфетка, көбүрөөк
фоточка алып келишиңиз керек. Биз максат мындай болду да, максат биз көрүүчүнү эл аткыбыз келген эмес. Бул жашоодо чыныгы болуп аткан нерсе болгондуктан кааласак дагы биз ошол жагдайды балким башыбыздан өткөндүктөнбү, же болбосо ошондой тагдыр болуп атканынабы сырттан карап туруп, анан мындай жөнөтүп кете албайсың да. Ошол себептен негизи бул тасманын ошол эң чоң багыты бул мотивация бериш. Бир гана биз азыр жаш өзгөчөлүктөрдү да мына бир гана балдар эле барып көрсүн деген нерсе жок да. Бул жакта бул тасманы ар бир ата эне, ар бир үй бүлө, ар бир кыргыз жараны барып көрүш керек. Себеп дегенде бул жакта эне менен баланын мамилеси бар. Бул жакта миграция темасы бар. Бул жакта ата ана менен баланын мамилеси бар. Баланын ою менен эсептеш керек деген нерсе бар да. Бала эмнени каалап атат, аны дагы эске алып коюш керек. Кандай кыялы бар, аны эске алып коюш керек. Ага да бир мүмкүнчүлүк берип көрүш керек деген нерсе. Анан эң чоң нерсе ошол балдарына болгон, өсүп келаткан баласына болгон ишенич да. Анан шүгүр темасы бар. Мисалы коляскачын бала. Ал актер бала инебиз айтып атат. Негизи коляскага отургандын өзгөчө бир сүрү бар экен да. Отурган эле. Анан Кудай сактасын деп тиги бала отурган эле. Анан ошо колясканы түртүп жүргөндө мен түшүндүм дейт да, бул канчалык оор экенин. Мен ошо коляскада отуруп жүргөн балдардын тагдыры кандай оор экенин түшүндүм дейт да. Бутуң баспаса, коляска менен жүрсөң, ошондой жалгыз айылда бир эски үйдө энең менен жашасаң, анан сага көп ишенбесе деп ал бала ошол нерсени өзүнө элестетип алып, ал дагы ошол баягы сценарийдин негизинде биз көп сүйлөшүп аттык. Мен ага айтып аттым, Актилек, Рамазан, сен өзгөчө баласың. Сен булардай болбо. Сен көз карашың башкача болсун. Сен ой жүгүртүң башкача болсун. Ал бала баарынан таланттуу. Сүрөт десе сүрөт тартат, ырдайт. Баарынан активист. Анан бир гана нерсе ошо коляскада отуруп калганы болду да. Анан албетте тегерек жанында достору бар. Бул жакта достук темасы кенен камтылган. Алдыга максат койгонго, ошого кандай жетиш керек экендигин, канча кыйынчылыктар болсо дагы ага карабай аракеттин артынан бир ийгилик боло тургандыгын биз беркек аракет кылдык. Анан албетте бул тасманы көргөн адам экинчисин талап кылат да. Экинчисин тартуу планда барбы? Бар, сөзсүз түрдө. Бул тасманы көрүп аткан адам, мисалы титар көтөрүлгөндөн кийин, бүткөндөн кийин бул тасманын экинчисин көргүсү келет да. Биз деле өзүбүз көргүбүз келип атат. Анан биз албетте элестетип койдук. Экинчи бөлүгүндө буюрса тасманы көргөндөр болсо, жакшы ниетибиз менен ошо азыр Бишкек шаарында чоң стадион салынып атат. Ошол жакта биз чыныгы спортчунун жашоосун көрсөтөбүз да, масштабтуу түрдө. Спортчулар кандай кыйынчылыктардан өтөт, кандай тамактанат, мисалы спортивный воспитание деп коет, алардын өзүнүн интригасы көбүнчө ошол жака басым жасалат экинчи бөлүктө. Негизи эле баягы адамга маал менен баягы ичиндеги эмоцияларын чыгарып ыйлап туруу дагы ден соолугуна, өзүнүн психологиясы үчүн пайдалуу экен да. Андыктан достор, силер дагы бул тасмага сөзсүз түрдө келгиле, жалгыз келбей иниңерди, сиңдиңерди, же болбосо балдарыңыздарды кошо эрчтегил көрсөңүздөр, алар үчүн өзгөчө бир дем күч берүүчү, мотивациялык, тарбиялык баягы мааниси терең бир кино болот деп ишенебиз. Анан сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, 100 жолудан дагы ашык көрдүм депчи. Анан кайталап көрүп атып, ушул жерин ушундай кылып койсом болмок экен деген учурлар болдубу? Албетте андай учурлар болбой койбойт. Бул жерин мындай тартып койсом болмок экен. Тескерисинче съемка процессине тартып атканда окшошпой аткан нерсе тескерисинче жакшы болуп калгандан кийин көрүп каласың да, наоборот ошол жакшы болгонун көрүп каласың. Анан албетте андай учурлар болбой койбойт. Болду. Балким муну ушундайраак тартып койсом болмок, ушул жерден кичине шашпай турсам болмок экен деген сыяктуу нерселер. Бирок негизи биз бир 75 эпизод жазганбыз сценарийде. Тасма 2,5 саат болуп кетти да. 75 эпизод менен. 2,5 саат болуп кетти. Анан биз 1,5 саатка кыскарттык да. 1:30 кылыпчы убактысын. Көптөгөн эпизоддор кирбей калды. Ал эпизоддордо аябай кыйынчылык менен тартылган эпизоддор болчу. Анан албетте негизи эле ошол футбол тематикасын тартарда, мисалы күрөшчүнү тартып койсоң 2 адам тарта бересиң да, бул жакта 11 адамды ар бирөөнүн бирден 3төн ракурс алганда эле көп убакытты биз ошол жака кетирип аттык да. Мисалы ошондой нерселер көп убакыт кармап,
башка нерселерге убакыт азыраак болуп калган учур болуп атты да. Күндүзгү съемкага жетишпей калып, башка съемкада жүрүп, анан түндө барып алып, кайра светтерди коюп алып, күндүз кылып тарткан учурлар көп болуп атты. Анан жамгыр күтүп аткан учурда жамгыр жаабай калып, жамгыр жаадырыш керек болуп калып атты. Тескерисинче жамгыр жаабай ачык погодада тартып алалы деп шаардан бүт актерлордун баарын чакырып, желектерди илип, аябай бир күн кечке даярданып, чөп бир чоң жер эле поля, чөптүн баарын чаап, аякта даярдап тартсак, ошол күнү жамгыр жаап, бүт ат мен болуп, бир сыйра баарыбыз стресс болуп, анан кийин кайра күн ачылганда кайра актерлорду чакырып тартып, тескерисинче ошол жамгыр жааганы да жакшы болуптур. Анткени күн ачыкта ал картина таптакыр башкача чыкты да кайра. Албетте андай учурлар сөзсүз болот экен. Ар бир тасма, ар бир иш мындай практика деп коет го. Мен үчүн да чоң практика болду да. Чоң тажрыйба болду. Ошол баягы өзүнүн кетирген каталар болбой койбойт, ошол каталарды кийинки тасмаларда кетирбейли. Бул тасмада мындай болду, эми акырынан майда басыптар менен келатабыз. Ар бир тарткан тасмабыз дагы ката кемчиликтерди көрүп, артыкчылыктарын көрүп, мындай эсепке алып атабыз да. Өз күчүңүз менен, командаңыздын күчү менен гана тартыпсыз. Анан айтып калдыңыз буга чейинки интервьюларыңызда. Сызга отуруп калган күнүм болду, ата энем жардам берди, анан өзүмдүн бир тууган агам кол кабыш кылды депчи. Тасма тартууда анын бюджети канчалык деңгээлде роль ойнойт? Тасма тартууда бюджет көп эле роль ойнойт. Мисалы, ошол сен ойлогон нерсеңди жеткизе алыш үчүн ошончолук күчтүү техника керек болот, ошончолук күчтүү команда керек болот. Бери дегенде эле бир тасма жарыкка чыгыш үчүн артына бир 50дөй адам иштейт да. Операторлор, алардын жардамчылары ошонто туруп. Анан албетте финансы жагы көп ролду ойнойт. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, буюрса, мындан кийинки дагы чоң масштабтуу тасмаларыбыз бар. Ошол тасмаларда бул тасмадагы бюджеттен бир 4-5 эсе көбүрөөк талап кылчу нерсе да. Анткени ал жакта графика жерлери бар, ушундай баягы сценарийге жараша, сценарийде жазылган нерсеге жараша бюджет каралат да. Мисалы, биз ошо айылда тарткандыктан, өзүбүздүн ата энебиздин үйүбүздө болгондуктан кээ бир нерселер бизге мындай ошондой учурлар болуп атты да. Бирок жалпысынан бүгүнкү күндө баардык нерсе мындай кымбаттаган үчүн азыр мисалы ошол эле техника, ошол эле услуга тармагы негизи эле өстү да, кымбаттады жылдан жылга. Ошол эле операторду мисалы чакырганда ар биринин услугасын эсептеп келгенде эле бир топ болуп калат да. Эгерде ушул тасманын бюджети мындан 10 эсеге чоңураак болгондо кандай кылып тартмаксыз? 10 эсеге чоңураак болгондо деле ушундай тасма чыкмак. Себеп дегенде баардык нерсе байланып келип туруп, өзөк бул сценарий да. Өзөк бул сценарий. Эң жакшы нерсе бул баарынан мейли простой камерага тартылсын, мейли Canonга тартылсын, мейли телефонго тартылсын, бирок тасманын ичиндеги сценарий, сюжет кармабаса, көрүүчү көрбөйт да. Эң башкы нерсе бул сценарий экенин биз ачык түрдө айта алабыз. Канчалык чоң бюджет болбосун, сценарий адамды кармабаса, ээрчитпесе, ошол көрүп аткан адам ошол карман менен чогуу кайгырып, чогуу ыйлап, ал эмне болсо, ал ошол жашоо менен жашамайынча көрүүчү мындай кабыл албайт да. Ошол себептен эң чоң нерсе бул сценарий. Актерлорду кайсы критерийлердин негизинде тандап алдыңыздар? Актерлорду эми Аскат Сулаймановду биз эң башында эле баштаганда эле эске алганбыз, айтканбыз, маалымат бергенбиз ушундай. Мына баштап атабыз. Сизди көрүп атабыз. Бул деген сиз берки тасмаларда ойногондогудай роль эмес. Амплуаңызды өзгөртөлү, сиз бул жакта тренер болосуз. Бияка жанагындай мурдагы Аскат Сулайманов болуштун кереги жок. Биз бул жакта күлдүргөнгө дагы аракет кылбайт да. Андай темпте дагы сүйлөбөйт да, мисалы, андай үн менен да сүйлөбөйт. Бул жакта мындай олуттуу, сиз айткандай. Анан анын жанында баягы контраст деп коебуз го. Контраст болуш үчүн Өмүрбек Назаралиев деген актёрду тандап алдык, биздин досубуз. Ал да өтө таланттуу жигит. Ал комедия жагын ошол көтөрдү да. Бири-бирине баланс болуп толуктап турат. Тренердин жардамчысы. Ал эми балдарды болсо, негизи биз кастинг кылдык. Бирок кастингге биз аябай көп балдар жазды. Анан биз ошол тартуу процесси көлдө болгондуктан мурун
көрүп жүргөн балдар бар эле бизде. Ошо келечек тасмабызды ойногон балдар бар эле. Ошолорду барып, андан дагы кошумча айылдан кастинг кылып, айылдагы балдарды анан ошол коляскачан бала менен Шумкар деген баланы гана шаардан алып кеттик. Калган балдар ошо көлдүк балдар ойноду. Ак тилекти коляскачан баланы болсо биз ага чейин анын ата энеси менен тааныш болчубуз. Анын байкеси биздин тасмаларыбызга тартылган. Анан ошол бир TikToктогу бир видеосун көрүп, харизмасы жагып, анан ошол баланы чакырып көрүп, окутуп көрүп, аткардырып көрүп, сүйлөткөндө эле мындай баягы биз элестеп аткан неме көрүнүп калды да. Себеп дегенде жазып атканда бир каарманды элестете бересиң да. Көрүнбөйт бирок мындай элестете бересиң. Мындай болсо деп. Анан малакайчан болсо, анан мындай эме кийип алса, анан көйнөгү кичине мындай түс болсо деген сыяктуу нерселер келе берет да. Анан ошо театрдан форманы алып келип кийгизип коляскага отургузганда эле баягы биз элестеткен каарман чыгып калды да. Баягы колясканы түртүп ойноп башталганда эле, сүйлөгөндө эле анан балдарды дагы аябай мындай туура тандап да. Бул жакта 4 баш каарман болот. Ошол Ак Тилек энеси менен жалгыз жашаган бала, Шумкар, атасы Аскат Сулайманов, үй бүлөсү баардык нерсе бар. Султан деген бала энеси менен, апасы менен жалгыз жашайт, атасы жок. Анан Баатыр деген бала, ошо атасы, апасы тасманын башында эле баягы турмуштун айынан апасы чет жака мигрант болуп кетет да. Ушул 4 бала жалпы кинодо чагылдырылат. Ар бирөөнүн жашоосу, турмушу, каалоосу, кыялдары, анан баардык нерсени бириктирген, жалпы ошол айылды, жалпы журтубузду, элибизди бириктирген нерсе бул футбол аркылуу болуп калат да. Баардык нерсени ошо балдарды чогулткан, ошол Ак Тилек өзү инициативаны көтөрүп, ошол дем болуп баштап, анан эң аягында ошол эмне болгонун айтпай турайын. Ооба, көрүүчүлөрүбүзгө да кызыктуу болсун анткени. Кинону тартып атканда балдардын коопсуздугун кантип карадыңыздар? Коопсуздук районолорго кат жаздык. Чындыгында баягы бир окуядан кийин, порттар окуядан кийин балдарга жоопкерчилик албай калыптыр. Районо бизге дароо айтты. Албай жоопкерчилик, ата энелер менен сүйлөшкө деп. Анан ата энелерине сүйлөшүп, ошо районго да бир оз кат жөнөтүп, атайын МВД тарапка кат жазып, алардын уруксатын алып, мына ушундай тартып атабыз. Бир сыйра келип ушундай профилактика өтүп койгула деген нерселер болуп атты да. Балдарга бир аз түшүндүрүү иштерин ата энелерине анан чакырып аттык. Анан ошол коопсуздук жагын биздин ошол командада иштеген администратор кыздар балдар карап атышты, контролдоп атышты. Алдын ала кайсыл эпизод болсо ошого даярдап атышты. Азыр мындан кийин бул болот деп. Анан бир гана нерсе ошол суу аккан жерлер бар эле. Ошол жактан бир аз кооптондук. Себеп дегенде ал суу ошо бизде тоң суу деп коет, чоң эле суу. Ошол жактан агызганда баланы бир агызып көрөлү деп, анан травма алып калбасын, ата энесинин алдында кандай болот жооп берип калбайлы деп, анан өзүм аккан учур болуп калды. Өзүм акканга туура келип калды. Ошо баланын формасын кийип алып, чабандын баласы эле тренировкага шашып баратып, анан ошо жолду кыскартам деп чоң суга кире коюп, анан агып кеткен жери бар да. Ошол жерин. Анан ошентип тарткандан кийин Куран боюнча кичине эме болуп калды. Көп болуп калды да, анан баягы биз да голосование коюп туруп, анан ошол эпизод кирбей калды да. Өкүнүчтүүсү. Өзүңүз аткарган эпизод кирбей калган экен да. Негизи мындай бардыгы эле окшошкон, жемчиликсиз тартылган. Ооба, негизи кулаган жеринде кичине эме болуп калды. Кулаган жеринде ошо кичине тайызыраак жака кулап калган да. Бунда бир дубль менен алыш керек болчу. Кулаганда тайызыраак жерге кулап. Анан аттагы суунун аркы бетине өтүп, анан атты кармай албай калдык да. Ат да качып кетти. Ошондой учурлар болуп калат. Кызыктуу учурлар. Негизи эле кино тартуу бул өзү кыйноо деп коет го. Андан кийин көптөгөн кызыктуу учурлар болуптур. Алардын баардыгын көрдүм. Баягы уй темасында тартылган кадрлар дагы аябай жакты. Анан бул кинону келечекте башка тилдерге которуп, коңшу өлкөлөргө көрсөтүп, же болбосо кайсыл бир сынактарга катыштырып келүү пландар барбы? Ооба. Негизи бул тасманы ошол кыргыз кино департаментинин башчысы келип көрдү. Ушул жылдын эсебинен которулчу тасмалардын арасына кошуп, буюрса 7 тилге которулган да бул тасма. Анан ошол мамлекеттерди кыдырат да. Ошол ал жакта эң сонун кайсы тилдерге которулат? Иранчага которулат экен, өзбекче,
Анан дагы бир 3-4 тил айтып Казакча, аткан. орусча. Орусча болот сөз түрдө. Анан ошол биздин ошол түрк элдеринин тилдеринде да көбүнчө ошол тилдерге. Эң сонун. Анда азыр сизге кыска суроолорду берейин. Кыска жана нуска жооп бергенге аракет кыласыз, Андан кийин Жарайт. дагы сиздин чыгармачылыгыңыз боюнча маегибизди улантабыз. Актёрдукка адашып капысынан келип калгансызбы? Ооба. Сиз уялган же кап деп өкүнгөн фильмиңиз барбы? Жок. Спортчудан актёр жаратуу же актёрдон спортчу жаратуу? Актёрдон спортчу жаратуу. Жашоодо эң көп эмнеден коркосуз? Үмүтсүздүктөн. Эгер алдыңызда 18 жаштагы Эрмек Казыбеков отурса, ага эмне деп кайрылмаксыз? Кандай кеңешиңизди бермексиз? Көбүрөөк билим ал деп. Сиз жакшы көргөн цитата? Берилген убакыт аз, кыла турчу иштер аябагандай көп. Сизди чындап бактылуу кыла турган нерсе эмне? Үй бүлөм, Кино үчүн кандай тобокелчиликке баргансыз? сууга акын. Эң сонун. Актёрдукка эмне болуп адашып келип калдыңыз? Негизи ооба мен үйдүн кичүүсүмүн да. Биз 4 тууганбыз. Мен үйдүн кичүүсүмүн. Менин апам өмүр бою Колдо калчу бала экенсиз. Менин апам өмүр бою бухгалтер болуп иштеген. Атам да ошондой мамлекеттик жумушта иштеген. Анан мен үйдө калчу бала катары атам мал доктуру болсун деген да. Ветеринар жагына тапшырып, ошо айылда мал доктуру болуп калды. Апам болсо баягы бухгалтер бол, финтехте окуйсуң, анан бүткөндөн кийин жумушуң даяр болот, ушундай иштейсиң. Анан мен өзүм тилчи болгум келчү. Англис тилге кызыкчумун, ошол эмне англис тилден берген эркек агайлар жок, мен ошолордун бирөөсү болом деп. Анан эл катары шаарга келдим. Эл катары Манас университетке барып, ошол тапшыргым келди. Эжекем ошол жакта иштечү, көрүп аябай жактырып, анан барып тапшыргандан кийин балым жетпей калды эмеге. Ошол мен эңсеген факультетке жетпей калды. Анан ошол вариант болуп туруп калды, ошол туризм, анан көркөм өнөр, анын ичинде ошол актёрдук чеберчилик деген нерсе көзүмө мындай биринчи көрүндү да эмнегедир. Анан азыр эми кандай болот экен деп мектепте катышып жүрөсүң, сценкаларда ойноп жүрөсүң, бийлеп жүрөсүң. Анан анчалык деле мындай нерсе эмес да. Анан ошого барып көрөйүнчү деп туруп эле бардым. Барсам экинчи этаж ушундай консультация өтүп атат деди. Барсам эле Раматылык Марат Козукеев деген кинодо көрүп жүргөн Гүлайым Калиметова деген эжелерди көрүп эле анан алар ушундай этюдтап коет, бирдеке аткарып берип, тигини турат, муну турат жазап, анан сүйлөшүп калган, аябай жылуу кабыл алып эле, каяктан келдиң, көлдөн келдим, ушундай даярданыш керек деп эмелерди айтып берип эле ошол жактан дароо эле достошуп калдык. Бир канча адам менен достошуп калып эле чогуу китепканага барып даярданып, анан өтүп кеттим. Анан албетте үй бүлөм каршы болду. Эмне кыласың, артист болуп, үй бүлөң бага албай каласың деген сыяктуу нерселер. Айттым, бир аракет кылып көрөйүн, тапшырып көрөйүн. Балким өтүп калсам, өтпөй калсам, анда силердин оюңарга макул болом, ошол жака барам. Такыр болбосо армияга кетем деген сыяктуу ойлор болуп, анан өтүп кеттим. Жараткан жардам менен өтүп кеттим. Анан окуп баштадым. Анан окуп баштаганда негизи 1 жылдан факультет алмаштырса болот да. 1 жыл даярдоо курсу окуп бүткөндөн алмаштырса болот. Анан бирок кийин өзүмө жагып кетти. Анан 2-3 курска жеткенде кайра мындай бир күмөндөр пайда болуп баштады да. Чын эле тура эмес келе калган окшойм деген сыяктуу нерселер. Анан ал нерсенин баарын кайра ошол чыгармачылыкка Эмне себептен ошол күмөндөр пайда болду? Билбейм, мындай бир ортодон бир эме болду да. Жөн эле ошол факультетке кирип алып окшойт деп. Бир гана окуу менен көп мындай балким көп съемкаларга аралашпагандыктан, барбагандыктан анан ошондой бир учур болду да. Анан радио тармагында иштеп баштадык, университеттин ТВ жагында иштеп баштадык. Анан акырындан кинолорго барып баштадык. Анан ошентип кайра баягы кызыгуу артып, жанданып кетти да. Анан бүгүнкү күндө мына ушинтип жараткан жардам менен театрда иштеп, андан сырткары эл кызматында болуп, андан сырткары ушундай чакан студиябызды ачып, балдарды окутуп, өзүбүз ушундай тасмаларды тартып, бул да болсо бир жараткандын бир белеги деп эсептейбиз. Анан өкүнбөйбүз бирок мен бала кезден актер болот элем деп кыялданып барган эмесмин да бул кесипке. Бул дагы бир мындай тагдырдын, мындайча айтканда, жазганы болуп калды. Жогорку окуу жайын бүтүп алып эле дароо Учур жаштар театрына Ооба. жумушка орноштуңуз. Ооба. Ал жакта кандай башталды?
Негизи биз акыркы дипломдук спектакль коюп атканда эле ошо театрдын мүдүрлөрү келип көрөт да. Анан көрүп ошондо жактырып бир чакырып алганбыз. Анан бирок эмнегедир мен окууну бүткөндөн кийин дароо театрга эмес, радио тармагында иштеп турдум да. Бир 3-4 ай иштегенден кийин анан менин ошо тайпалаштарым театрларда иштеп баштады. Мен ошол Достук деген радио бар эле, ошол жакта иштеп калдым. Маданият каналында иштеп калдым. Андан кийин ошол агай экөөбүз ошол биздин театрдын директору Шашабек Шишинов экөөбүз коридордон жолугушуп калдык. Сен каяктан көрдүм эле ушундай деп. Анан келбейсиңби театрга? Ооба, барам. Качан келесиң? Эртең кел мына. Эртең мен эме коллектив как раз болот. Деп анан бардым да. Анан барсам чындыгында ал жакта театрдын өзүнүн сынагы болот. Ал жакта кадимкидей баары отурат. Каяктан билим алганыңды баягы айтып берип, анан ал адамдардын сыноосунан өтүп, анан баягы театрдын коллективине кошуласың да. Ошондой сынак болду. Ал сынактан өтүп, анан ошол Нурдөлөт Копоев, Чыңгыз Мамаев, Илим Калмуратов деген сыяктуу таланттуу агаларыбыз менен ошол Учур театрында кесиптештер менен мындай кесиптеш болуп, бүгүнкү күнгө чейин чогуу биргеликте мындай бир нанды бөлүп жеп эмгек кылып атабыз да. Ушул 7 жылда өтө бир кызыктуу ролду аткаргансыз. Чыңгыз Айтматовдун Калемине таандык Толор кулаганда чыгармасынан алынган спектакльде жаныбардын, жаабарстын ролун аткаргансыз. Ооба. Бул кандай мындай адамдын ролун аткаруу жеңилирээк болсо керек, Анан кийин сизге жаныбардын ролун аткаруу кандай болду? Аябай оор болду. Биз 3 ай даярдандык го дейм. 3 ай спорт залдан чыккан жокпуз. Мен ошол спектакль үчүн баягы арыкташ керек болду да. Өзүм деле арык болчумун, бирок андан да арыкташ керек болчу. Пластический нерселер аябай көп эле. YouTube'дан көрүп көрсөңүз деле мындай тоолон секирип, анан 10 килограммдай таштадык. Анан ошол учурда башка да кызматтарым бар эле. Мен башка жакта да иштейт элем, баягы кошумча. Ошонун баарынан бар чыкканга туура келди да. Анткени эртең менен саат 9-да чогулабыз. Кечки саат 8-ге чейин даярданабыз. Пластика өзүнчө бир, андан сырткары кайра ошол текст менен иштеп. Пластиканы кандай кийип? Пластиканы атайын көнүгүүлөр жасап, буттарды чоюп, андан кийин ошол жанагындай формаларды атайын кийип алып, ойноп, даярданып, эми жалпы анан баарыбыз тең баягы кандай десем, ал жакта бир 2-3 эле адамдын образын жаратпаса, калганын баары тең жаныбарлар да. Анан ар бирибиздин пластикасы менен иштегенге да убактысы кетти. Мисалы, бул спектакль илгери коюлган экен, биз муну жаңылап ойнодук да ошондо. Анан чындыгында аябай оор болду. Жалпы бир 3-4 ай аралыгында бул спектакль даяр болгон. Анан биздин өзүбүздүн имаратыбыз жок болгондуктан муздак жерде ойнойбуз да. Сыз жын айлаксың, анан жанакы формадагы жуп-жука. Анан биздин мындай үстүнө мындай жука мындай палек салып коет да. Анан мындай полдор да кыйшыгыраак да. Анан бир жолу ушундай жер бар эле, курок секирген жер бар. Анан кичинекей мындай мыктын эмеси чыгып калыптыр. Секирген ошол жер мындай кадимки далга мындай шылып өттү да. Анан жерге жатасың, сыз кышында ойнойсуң, сыз. Анан Казакстанга барып ойнодук. Ал жакта кадимкидей шарт жакшы экен да, жып-жылуу, жатсаң уйкуң келет го. Спектакль башталган чактан тип акырындан башталат, барыстар ойгонупчу. Жылуу жерге жатып, биздин имаратыбыз жок болгондуктан биздики мындай шарт жок болуп калды да. Буюрса азыр имараттуу болгонтабыз. Анан ошондой учурлар албетте болду. Анан чындыгында бул ошол актёрдук кесибимдеги бир өзгөчө түйшүктүү, өзгөчө мындай эсте каларлык спектакльдердин бири ушул Жабарс болду да мен үчүн. Анан дагы бир өзгөчө бир мындай сыймык боло турган, өзгөчө бир эргүү тартуулаган бул Сынган кылыч романынын негизинде Нүзүп аталык деген спектакль койдук. Бул дагы мен үчүн бир өзгөчө мүмкүнчүлүк болду. Негизи буну башка театрдын актёру, ошо биздин театрда эле башка бирөө ойномок. Ал баягы ооруп калганына байланыштуу туруп эле мага мүмкүнчүлүк келип калды да. Анан кел көрөлү деп эле анан. Ал спектакль дагы мындай. Эми биз чыгармачылыкка да мындай болуп калат экен да. Биздин эң чоң алган рахатыбыз
бул ошол көрүүчүлөрдүн кол чапканы, ошол эле тасмада адамдар ыйлап атса, көрүп алып ушундай суктанып атса, ошол тасма менен чогуу жашап атса, биздин эң чоң алган ырахатыбыз ушул болот экен да. Баягы кыйынчылыктын баары унутулуп калат экен. Канча көз жаш, канча канча баягы үшүгөн күндөрүң, баягы жалгыз калган күндөрүң, ачка калган күндөрүңдүн баары сени эл келип кол чаап, бир 10 мүнөт кол чаап койсочу. Заматтан кетесиз. Ошол нерсени прям үйүңө барып алып дагы элге аябай жакты деп. Эйфорияда жүрөсүздөр. Эйфория болуп, эл адамы деген нерсени мен ушундан билдим да. Элге жагып, эл кол чаап, сен ошондон ырахатталсаң, эң чоң бакыт ушул экен да чыгармачыл адам үчүн. Кинодо роль жаратуу сиздин жүрөгүңүзгө жакыныраакпы же театрдыкыбы? Негизи биз окуп жүргөндө ушундай бир эме болгондо, бир бөлүү болгондо, бөлүү дегенде кандай? Кийин силер окуп бүткөндө театр менен кетесиңерби же кино менен кетесиңерби деген. А мен ошондо да айтчумун, мен театр менен да кетем, кино менен да кетем. Мага театрда ойногондун артыкчылыктары дагы өзгөчө жагат. Кинодо да ойногондугу жагат да. Мисалы, театрды мен күндө спортсмен барып машыга турчу жай катары көрөм да. Биз кинодо деле жакшы образ жаратыш үчүн бизге сөзсүз түрдө театрдын жардамы керек. Анткени бизде театрда ар дайым практика болуп турат да. Кино күн сайын боло бербейт да. Биз театрда күндө практика болуп турат. Сен ошол жактан баягы өзүңдүн формаңды алып жүрөсүң, ар кандай образдарды жаратасың. Анан ошол образдар аркылуу кинодо кандайдыр бир образ келип калса, ошол менен шайкеш болуп калат, ошого жакын болуп калат. Анан ошол образга кирүүгө эң чоң жардам берген нерсе бул театрдагы тарбия болуп калат да. Анан ошондуктан мен колдон келишинче аракет кылып атам, азыр бир гана кино менен кетип калып, театр калып калбасын эмес, экөөнү бирдей алып кеткенге. Андан сырткары дагы балким мүмкүнчүлүк болсо, башка жаатты дагы мындай чогуу алып кеткенге. Залкары продакшн студиясын Учур театрында иштеп жүрүп анан түзгөнсүз, Ооба, Учур театрында иштеп жүрүп, анан сырткары башка жактарда да сабак берчү элем. Сүйлөө техникасы боюнча анан ошол актёрдук курс ачуу ойдо бар эле. Анан Болотбек Тилек деген досубуз бар. Ошого экөөбүз таанышып калып, сүйлөшүп калып, анан ага чейин мен ошол продюсер агам өзү соода жагында иштейт эле. Анан ар дайым айтып жүрчү, кандай, эмне ойлор бар, кандай нерсе кылайын деп атасың деп, анан көп адамдарды алып барып тааныштыргам. Анан ошо болуп чогуу барып, анан ошо мен сунуштадым, ушундай актёрдук курс ачабыз деп, анан биз курс ачып, Залкар продакшн деп атын койдум. Атайын ошол жасаган иштерибиз улуу болсун, бийик болсун, түбөлүк элдин эсинде калсын деген жакшы ой менен, анан ошо символикабызды атайын бүркүт кылып, ошо Саламат деген дизайн жакшы досубуз бар, атайын бүркүт кылып берди, ошол ар дайым бийикте болсун деп. Анан курс окутуп баштадык, анан дагы эмне кылабыз деп, анан ошол продюсер агабызга бардык, ушундай дагы эмне кылсак болот дегенди ал айтты. Ошол негизи эле ушул медиа тармагынын келечеги кең. Мен ошол оюмда ошол кыргыз тилин өнүктүрүү максатында дубляж кылбайлыбы деген сунушту айтып, каражатын берип, анан биз үн которуп баштадык. Бир канча тасмаларды кыргыз тилине которуп, андан кийин ошентип отуруп, анан кино тарткан учурга келдик да. Анан өзүбүздүн студиябыз жок эле. Бир жактан ижарага алчубуз. Анан ошол продюсер жардам берип, ошол имарат куруп берип, техникаларды алып берип, анан бүгүнкү күндө эмгектенип келатабыз да. Эң сонун. Анан байкасам, сиздердин кинолор баягы үй бүлөлүк баалуулуктарга көбүрөөк басым жасайт да, мисалы Ата эне тилеги, бир күн келет деген сыяктуу тасмалар. Негизи эле биз ошол улуттук идеологияга десек болот. Ошол үй бүлөлүк баалуулуктар, ошол мекенге болгон сүйүү деген нерселер көбүрөөк чагылдырганга аракет кылабыз. Башка жанрдагы тасмалар көп. Окшош тасмалар аябай көп да, бири-бирине окшош. Баары эле келип мындай бир кудук тарап, мындай деп ар бирөө башкача көз менен карайт. Ошондой сыяктуу тасмалар көп. Анан биз ошол мисалы Ата эне тилеги. Биз тасма башталганда эле ата бейиттен башталат да. То есть айта турган оюбуз, ошол жактагы аталарыбыз бүгүнкү биздин бактылуу жашообуз үчүн курман болгон деген нерсени биз бергибиз келип, анан ошондон бүгүнкү жаштардын алдыга болгон умтулуусу. Анан ошол эле шайлоо темасы. Канчалык биз добуш сатсак, биз канчалык артка кетет экенибизди чагылдыргыбыз келген да. Анткени биз ошол нерсени өз көзүбүз менен көргөнбүз.
келечек мугалимдер жөнүндө билим берүү канчалык биз үчүн маанилүү экен. Тарбияны ата эне берет, балдар мектептен билим алат деген нерсени бергибиз келген. Бир күн келет, ар кимге ар кандай келет да. Бирөөгө жакшылык менен келет, бирөөгө сүйүнүч менен келет, бирөөгө кайгы менен келет деген таризде үмүт берүүчү тасма алганбыз аны. Сиз айткандай, мындан кийин дагы ушул жылдын эсебинен биз 2 тасма киргиздик. Ал 2 тасмабыздын дагы өзүнүн айта турган ою бар да. Себеп дегенде биз ошол тасма тартардын алдын айтып атпаймынбы, ошол карайбыз да кайсыл нерсе көбүрөөк керек. Мисалы бүгүнкү күндө үйлөнгөндөрдүн ажырашкандардын саны аябагандай көп да. Биз да үй бүлөлүү адамбыз. Анан чындыгында ошол нерсени карап туруп, бул эмнеден улам ажырашып атышат деген нерсени алып чыгып, анан ошол багытта үй бүлөлөр ажырашпасын деген максатта кийинки тасмабыз азыр кастингин жарыяладык, берекем деп. Буюрса апрель айынын ортосу менен ошол тасмабыз ишке кирет. Эң сонун буюрса алдыда тартыла турчу берекем тасмасы дагы үй бүлөлүк баалуулуктарды, үй бүлөнү баягы эки жолго ажырым жолго түшүп кетүүсүнөн сактап, баягы түпкү баягы эмне дейбиз, пайдубалы бекем болуусуна шарт түзүүчү бир жакшы фильм болот экен да бул дагы. Ооба, өзгөчө аял затын урматтоого чакырган тасма болот десем туурараак болот да. Аял затын негизи эмнеге берекем деп койдук? Мисалы, аял киши жок, үйдө береке жок да. Элементар түрдө апабыз ооруп калса же бирдеке болуп калса эле канчалык мындай үйдүн ичи ызы чуулуп кетет да. Тамагың жаза албай калат, ачка каласың, кийимиң даяр болбой калат, мисалы аял зат жок болуп калса. Ошол себептен аял затын урматтайлы, барктайлы, сыйлайлы деген нерсе. Дегенде эле аябай көкөлөп жиберип эмес, мындай. Ошондой кылганыбыз жакшыраак болот. Бизден эркектен мындай кемчилик кетет, аялдан мындай кемчилик кетет. Бирок жалпысынан үй бүлөнү сактап калуу жаатынан аял кишинин салымы көбүрөөк болушу керек деген нерсе болот да. Бүткөн ишке сынчу көп деп коет го. Кино сынчу эмесмин, бирок эми азыр эл арасында учурда жеңил желпи кинолор аябай көп тартылып атат деп айтылып атат да. Андан кийин анализ жүргүзө турган болсок, ошол кинолорго көбүрөөк эл барат экен, аудиториясы салыштырмалуу чоңураак болот экен. Эмне себептен? Мен кайсы бир тасмада ата эне тилегинде ушундай бир өзүмө бир эме болгон да. Эмнеге депчи? Эмнеге комментарийдин баарында ушундай тарбиялык тасма тарткыла, жакшылыкка чакырган тасма тарткыла деген нерселер көп келет дагы. Тартсаң эмнеге барбайт деген мындай аябай өзүм жаман болгом да. Анан чындыгында мындай карап ойлоп көрсөк, балким ошондой нерсе элге жакыныраак болгондуктанбы, мындай көп нерсени ойлонгусу келбегендиктен дагы болушу мүмкүн да. Бирок антейин десең, биз ошол баягы максат коебуз да. Мисалы, Ибрахим алейхиссалам бир окуясы бар да. Отко ыргытылган учурунда аябагандай асманга жетерлик от деп айтылат да. Ыргытылган учурунда бир чабалекей оозуна суу көтөрүп алып учуп бараткан болот да. Анан ага башкалар күлөт. Сен ошол кичинекей сууң менен ошол килеген отту өчүргөн тасың дейт да. Дегенде мен өчүрө албашымды билем, бирок мен ким тарапта экенимди көрсөтүп коеюн деп айтылат да. Анысыңары биз көбү барбаса дагы бир канча адам, бир бала көрүп эле ошол биздин тасмабыздан таасирленсе, бул биздин чоң жеңишибиз болот да. Анан албетте элдин дагы деңгээли бар. Төмөн түшүп кетти деп дагы айта албайм. Бирок мындай колдон келишинче биз жылдан жылга кино тармагы өнүгүп атат да. Аны көрүүчүлөр дагы көрүп атат. Канчалык биздин тасмаларыбыз дүйнөнү багындырып атканын көрүп атабыз. Анан эл дагы азыр мынтип кайсыл тасма кандай экенин дагы жакшы сынап калды да. Бирок ошол чындыгында мындай жакшылыкка чакырган тасмаларды көрүүгө да биз чакырабыз. Азыркы күндө мындай бирөөнү сабаган, бирөөнү өлтүргөн, коркунучтуу тасмалар, терс мындай психологиялык жакка терс таасир берген тасмалар көп болуп атат да. Бул бирде болбосо, бирде сөзсүз түрдө сен жалгыз калып калышың мүмкүн. Сөзсүз түрдө сен бул ой деген нерсе, ошол нерсени ойлонуп жүрө беришиң мүмкүн. Бирде болбосо мен ошондой кылып көрөйүнчү дешиң мүмкүн. Биз мындай сезиле бериши мүмкүн, бирок бирде болбогондо бирде адам ошол нерсени кылып көргүсү келет да.
Ошондуктан биз мындай барып көрүп жакшы бир сезимдерди алчу тасмаларга аракет кылабыз. Анан албетте жылдан жылга көрүүчүлөрүбүз көбөйүп келатат. Буюрса мындан ары дагы мындай кыргыз киносун көрүп аткан көрөрмандарыбыз дагы да көп болот. Башка мисалы казак бир туугандарыбыз да көп салыштырмалуу айтып калат. Кыргыз киносун кыргыз эли аябагандай колдобойт депчи. Көп интервьюларда да ошентип айтып калышат го. Анан буюрса элибиздин колдоосу жакшы. Кино популярдуулукка жетүүдө баягы жылдыз болгон белгилүү актер актрисалардын ролу канчалык? Азыр эми мындай болуп калбадыбы? Бизде деле көп айтылат да, эмне үчүн Аскат Сулайманов бүт эле кинолордо тартыла береби, эмнеге деп. Анан Ушул бир суроомду тарабы берейин бар. дегем. Эмне үчүн жаңы Эмне кадр үчүн жокпу? эмне үчүн жаңы актерлорду алып чыкпайсыңар? Негизи биз ар дайым эле жаңы жүздөр тартканга аракет кылабыз. Бир гана нерсе көрүүчүлөр дагы көп сүйгөн бирөө да тасмада болуш керек да. Мисалы кинотеатрга адам келип караганда, ким бар экен? Аскат байке бар турбайбы деп. Бир багыты дагы ушундай. Баягы кимди көп жакшыраак көрсө, ошого көп көрүүчүлөр барат деген таризде дагы бир багыт ушул да. Бирок биз чындыгында жазып атканда мындай элдин баары Аскат Сулайманов үчүн келсин эмес. Биз ошол байкебизди чындыгында ушул карман катары көргөнбүз да. Мынчалык көп тасмага тартылып кетерин деле баягы биз былтыр мурдагы жылы интервьюларын көргөнбүз. Анан ошол быйыл тасмага тартылбайм дегенин көрүп биз тартылбай калган турбайбы деп анан барып сунуштап анан көп эле мисалы кино тартып атканда карап туруп кел моуну тарталы, моунун катталуучусу көп да деген нерселер бул чисто коммерциялык багытты көздөгөн нерселер албетте кездешпей койбойт. Аны биз көрүп эле жүрөбүз. Бирок биз бул жакта ошо Аскат Сулаймановду тандаганыбыздын себеби чындыгында биз көрдүк, бизге жакты. Биз кааладык чындыгында өз ишин мыкты билген, мыкты аткарган агабыз экен. Буюрса кийин дагы буюрса жакшы иштерди алып барабыз деген үмүтүбүз бар да. Мыкты сапаттагы кыргыз киносу канча сом турат? Мыкты сапаттагы кыргыз киносу негизи азыр жакшы кино тартам десең бир $50,000 аша акча керек болуп калды бүгүнкү күндө. Мисалы дүйнөлүк рынокко багыт ала турган болсоң 500,000ден ашык акча талап кылып калары бул бизге буга чейинки чыккан тасмалар практика жүзүндө көрсөттү да. Ошондой эле бюджет талап кылып калат. Себеп дегенде мен жогоруда айткандай бул жакта услуга ошол эле актерлордун гонорары жылдан жылга өсүүдө. Примерно ушундай бюджеттин аралыгында жакшы тасма тартса болот да. Алдыда дагы кандай пландарыңыздар бар? Кудай буйрса, алдыга койгон максаттарыбыз ар кандай кенен ыргыталы деген ой менен биз ошол Голливудка сапар алып атабыз. Кудай буйрса. Эң сонун качан? Голливудка сапар алып атабыз. Буйрса ошол тартылуучу проектибиз ошол Голливудка даярдалып атат. Бул дагы ошол кыргызды түбөлүк мындай кыргыздын кандай десем тарыхында кала турчу тасмалардын бири болот деп эсептейбиз. Бул эпикалык тасма. Буйрса ушул күз айларында тартуу пландаштырылып атат азыр. Анан буйрса максатыбыз бир гана Кыргызстан эмес, ошол кыргыздын кыргыз экенин, кыргыздын мындайча айтканда тарыхыбызды, маданиятыбызды, уникалдуулугубузду жалпы дүйнөгө тааныталы деп ошол буйрса кийинки сапарыбыз Голливуд. Буйрса ал максаттар дагы ишке ашып, Голливудтан тартылып келген кино ошол жактан тартылып аткан соң эл аралык деңгээлге чыгып, дүйнөлүк деңгээлдеги жакшы бир тасма болуп Кыргызстандын атын дагы дүйнөгө чыгарсын деп тилек кылалы. Чындыгында мындай нерсе бар экен да, Алтынай. Кыялдана бериш керек экен. Чындыгында бизге окуп жүргөндө айтчу эле да, эмнени кааласаңар, эмнени кыялдансаңар баракка жазып койгула деп. Ошол баракка жазып кыялдана бериш керек экен. Жараткан үчүн бир жакшылыкты берип коюш жеңил эле экен да. Сен ойлогондон дагы 1000 эсе кылып берип коюшу мүмкүн. Ошол себептен сиздердин колдооңуздар менен, ата энебиздин дуасы менен, үй бүлөбүздүн колдоосу менен, элибиздин колдоосу менен биз ушул тармакта окугандыктан, билим алгандыктан аракет кыла берели. Анан буйрса жаратканым Голливудтан дагы чоң нерсени берип коюшу мүмкүн да. Эмнени көбүрөөк кыялданасыз? Азыркы учурдабы?
азыркы учурда ошол тасмаларыбыз ошол дүйнөнү кыдырса, тасмаларыбыз аркылуу ушундай элибиз бар экенин, ушундай таланттарыбыз бар экенин, ошол ушундай маданият, ушундай улут бар экенин тааныса деген чоң кыял. Ушул кино аркылуу дүйнө жүзүнө жайылтуу эң чоң кыялыбыз азыр ошол болуп атат. Албетте ошонун аркасында ошол кыялдардын аркасы менен биз дагы мындай өз максатыбызга жетип, ар бир солдат генерал болгондо кыялдангандай эле биз дагы ошол тасмаларыбыз баягы А класс, Б класс деп дагы кинолордун эмеси бөлүнөт. Ошол катарда турса деген максатыбыз да. Буюрса. Кудай буйрса. Көп тармактуу адамсыз, жана башында айтып өткөндөй эле. Бир карасаң тамада болуп жүрөсүз, бир карасаң журналист болуп жүрөсүз, алып баруучу, диджей, театр актер, режиссер дей койчу, көп тармактуусуз да. Ошонун бардыгына кантип жетишесиз? Мындай бир нерсеге фокус алуу кыйыныраак болуп калбайбы? Негизи кыйыныраак болуп калат. Азыр ошо көбүнчө азыр кино жат менен болуп атабыз. Анан ошол театрдагы кесиптештерге суранып, кино чыгайын деп калды деп алар да түшүнүү менен кабыл алып, ал жака барып кинону тарта калып, анан кино монтаж болуп аткан учурда спектакль башталып калат, спектакльге келе калып, ушундай болот да. Анан азыр ошол көбүнчө ошо журналистика жагы, ТВ жагы көп убакыт болбой атат. Бирок өзүбүздүн буюрса баягы проекттерибизде мүмкүнчүлүк болуп калган учурда колдон келишинче баягы өзүбүз да тартылганга аракет кылып, анан албетте мындай көп жака чачыраганда дагы оюң бир жерде болбой калат. Мисалы сценарий жазуу процессинде тынчтык керек болуп калат да. Прям эч ким жок, өзүң жалгыз, көлүн жеги, ысык кофе деген сыяктуу нерселер керек болуп калат да сценарий жазуу учурунда. Анан бирок бул нерсенин баары эле эме экен да, баягы бизди университетте тарбиялаганда бизди көп тармактуу кылып тарбиялаптыр да. Бул нерсени үйрөнүп алсага ашыкча болбойт. Колуңан келеби кылып кое бер. Колуңан келип атса жаза. Эмне үчүн болбосун деген нерсе да бизге жакшы болду окшойт. Анан азыр ошол элементардуу түрдө текст жазганда өзүбүз отуруп жаза калабыз. Бир жака кайрылуу жасаганда же болбосо бирдекени тартыш керек болуп калса, бирдекени аткарыш керек болуп калса, баардык нерсеге мындай колдон келишинче, мүмкүнчүлүгү жетишинче аракет кылып атабыз. Жетишкенге, таштап салганга эмес, жетишкенге аракет кылабыз. Келечекте деле көп тармакты үйгө алып кетебиз. Соц тармактарга жалаң эле өзүңүздүн ишкердигиңиз боюнча чыгарасыз, анан үй бүлөңүздү көп чыгарбайсыз. Ушул суроону мага кечинде эле келинчегим айтат. Эмнеге чыгарбайсың деп? Сен баарыныкын чыгарасың дагы, меникин чыгарбайсың деп. Анан ооба үй бүлөбүз бар, 2 баланын атасымын. 2018-жылы үйлөнгөм. Келинчегим чыгармачылык чөйрөдөн эмес, бирок ар дайым ушул бизди бирок табыштырган нерсе театр болгон да. Ал театрга келип, көрүп калып, мен да аны көрүп калып, мындай бир эле. Анан мындай таанышып, анан жүрөктөр жанып, көздөр жанып, анан табышып калганбыз. Анан чындыгында биз деле кандай десем, акырындан келатабыз да, акырындан. Анан ушунча үйлөнгөнүбүзгө ушунча күн өттү, ушунча аралыктар өттү, 7-5 жылдан ашык убакыт. Дагы эле ишенип, буюрса сенин колуңан келет, сен кыла аласың. Дем күч берип бүгүнкү күнгө чейин мындай биз үчүн дуа кылат да. Тасмалар жакшы болуп кетсе экен, мен ушундай деп, мен кандай кайгырсам, мен кандай сүйүнсөм, ал андан 2 эселеп, мисалы. Анан ушул тасмага айтып калат, ушул тасмага өзгөчө кайгырдың, өзгөчө өзүңдү арнадың, баардык нерсе мындай, баардык нерсени унутуп коюп өзгөчө кириштиң. Буюрса жакшы болуш керек, жакшы болот деп буюрса. Үй бүлөбүз бар, ата-энебиз бар, бир туугандарыбыз бар. Мындай өтө бактылуу адамдардын бирөөсүбүз. Негизги эле мындай бакыт деген нерсе ушунда деп эсептейм да мен. Үй бүлөң болсо, ата-энең болсо, бир туугандарың болсо, мындай көп нерседен мындай. Азыр мисалы мен квартира алам деп, мисалы мындай, же болсо моундай бир чоң машинам болсо, же мондай ага деле жаратканым жеткизет Кудай буюрса. Бирок ага жеткен күндө ошол ата-энең болбосо, ошол бир туугандарың болбосо, ошол сен сүйүнгөн нерсени сен менен сүйүнүчтү чогуу бөлүшө турган адам болбосо, анын канчалык деңгээлде мындай пайдасы бар. Ошол адамдар бар, биз бактылуубуз.
Үйдө жубайыңызга кандай жолдошсуз? Кээде кол кылыша коесузбу же убактыңыз жокпу? Негизи үйлөнгөн күндөн бери тамак жасап көрө элекмин. Негизи үйгө деле көп барбайбыз да. Барбайбыз деп эмес. Үйгө көп турбайбыз да. Эртең менен кетип, кечинде келип, кээде ошо тамашалап айтып калат. Кызың сени тааныбай атат окшойт деп азыр жаңы ошо айтып келатат да. Көп учурда ошол иш жумушта болуп калабыз. Себеп дегенде биз баягы бирөөгө ишти тапшырып койгондон көрө ошо баштан аякка өзүбүз жүргөндүктөн көп убакыт ошол жумуш тарапта болуп калат да. Мен ар дайым түшүндүрүп айтам, сен тура түшүнүп тур, ушундай болуп атат. Элементардуу түрдө бир жумада бир жолу чыгып киного барчу элек, бир жолу барып тамактанчу элек, ушундай нерсеге мүмкүнчүлүк болбой калып атат. Үйгө келбей каласың, кеч келип каласың, эртең менен эрте кетип каласың. Күндө кечинде келгенде балам сурайт да, бүгүн ойнойбузбу деп. Чарчап каласыз. Анан 12-1лерде барасың, кечке күтүп отурат. Анан ата бүгүн ойнойбузбу дейт да. Балам хорошо бир 10 мүнөт ойнойлу, анан жаталы деп анан. Ал мен бир аз ойноп, анан жатмай да. Күндө ушундай. Колдон келишинче жардам бергенге аракет кылам. Жардам бергенге, колго алыш кылганга, бош учур болуп калганда. Жетишпей калып аткан учурда. Жетишпей калып аткан учурда. Баягы балдарым көп көрбөй калат, анан кийин ойногон сагынып калат депчи, ошол учурда өзүңүздү күнөөлүү сезүү сезимдер болобу? Бир учурунан болот мындай. Ушуларга да көңүл бөлүп айтам. Элементардуу ата энемди сагынган учурлар болуп калат айылда. Аларга мурдагыдай көп бара албай калам. Күндө эртең менен чалып, мамам апам менен сүйлөшөм, мисалы. Ошондой сүйлөшө албай калып атам деген сыяктуу нерселер болот да мындай. Мындай көбүрөөк мындай иш менен болуп калып аткан. Анан кайра бир четинен карасам, ошол иш аркылуу кайра ошол баягы ырыскы келип атат деген нерселер болуп калып атат да мындай. Бирок колдон келишинче мындай убакыт бөлгөнгө, бир аз да болсо убакыт бөлгөнгө аракет кылып. Негизи ушундай чыгармачыл адамдарга, инсандарга ошонун чыгармачылыгын түшүнгөн жубайды Кудай дагы буйруп коет окшобойбу? Сиз сыяктуу менин жолдошум дагы чыгармачылыктагы адам, андан кийин көп балдар менен убакыт өткөзүүгө убактысы болбой калса, мүмкүнчүлүгү болбой калса, мен үйгө келгенде балдар уктап калса да айтам да. Баягы психология илиминде айтып коет экен, мээрим деген баягы жубайлардын ортосунда деле, эне бала, ата баланын ортосунда деле могу алакан аркылуу өтөт, анан эриндер аркылуу чекеден өтөт депчи. Анан кийин күндө жумуштан келгенде балдарды чекесинен бир өп коюңуз, анан жатып салыңыз дейм да. Жок дегенде бир ушундай методдорду колдонобуз да. Ошондой экен. Анан сизди көрүп, баягы сиз сыяктуу режиссерлордун чыгармачылыгын көрүп, жаш режиссерлор дагы, чыгармачылыкка кызыккан адамдар дагы албетте окууга тапшырышат. Анан кийин жаңы окууну бүткөн болсо эмнеден башташы керек? Же болбосо режиссер деген кандай сапаттарга ээ болуш керек? Негизи мындай болду да, мен өзүмдүн баягы 5 жыл окуган кесибим актер болгондуктан мен камера артындагы нерсени эми гана түшүнүп келатам да. Мен ошол камеранын астында бизде ошого даярдайт да, сен кандай ойношуң керек, кайсыл учурда кайсыл эмоцияны кандай бериш керек деген сыяктуу. Анан мына ушул Залкар продакшн студиясы ачылгандан тарта биз ошол камеранын артындагы нерсеге көбүрөөк басым жасап, азыр мисалы режиссурга кызыгып, мүмкүнчүлүк болсо дагы чет өлкөгө барып окуйлу деген пландарыбыз бар. Анан менин ушул проекттерди, өзүбүз тарткан проекттерди түшүнгөнүм, режиссер адамга биринчиден өзүнүн оюнан чыкпаш керек экендиги өтө маанилүү. Эмнени кааласа, эмнени көрсө, ошондой кылуусу зарыл да. Анткени сен тартып аткан учурда бир армандар аябай көп пайда болуп баштайт. Мондайда актер келип мындай деп айтат, тиги келип мындай деп айтат. Негизи мондай алып коюш керек деп айтат. Анан ошондон чыкпай, өзүң эмнени кааласаң, ошол нерсени алып чыгышың керек болуп калат да. Ошол чечимден кайтпашың керек болуп калат. Чоң режиссерлор менен иштеп каласың да. Чоң актерлор менен иштеп каласың да. Анан бул эл артисти тигил бул, анан көп нерсени айткандан мынтип тартынып калышың мүмкүн. Мындай эле ойноп коебузбу? Мен болду, мен чарчадым. Болду, ушу менен эле болобу десе, эмес да. Сага жакпай атабы? Жок, эме бир аз эс алыңыз, анан кайра тартабыз. Ушундай сыяктуу кеңештерди берет элем да. Эгер жакпайбы силерге, болбой атабы? Токтоткула, кайра баштагыла, кайра ойноткула. Канчалык сага жакмайынча ошол нерсени талап кылган билгиле деген нерсени мен азыр өзүм түшүнүп атам да. Ошондой гана нерсени бере алам. Эми биз дагы эми үйрөнүп атабыз. Буюрса билим ала берели.
эң чоң нерсе бул билим экен да. Билим алып ошол нерсе менен практиканы айкалаштырып анан баардык нерсе аракеттин жүзүндө болот экен. Буга чейин Кел чай ичели, Жылдыздар жолдо деген сыяктуу ТВ шоу программаларына тарткансыздар. Анын алдыда дагы ушундай программалар тартуу планда барбы? Ооба, негизи ошол үй бүлөлүк багытта жакшы бир проектилерибиз бар. Бул ошол келин менен кайнене жөнүндө бир чоң долбоорубуз даяр турат азыр. Андан сырткары ошол чыгармачыл адамдардын жашоо турмушу тууралуу жана казактардын кызыктайм сыяктуу бир чоң долбоорубузду даярдап койгон болчубуз. Буюрса ага дагы азырынча убакыт болбой атат, бирок биздин дагы азыр команда кеңейүүдө. Биз өзүбүз балким бир команда кино тармакка кетсек, бир команданы ошондой ТВ жагын алып барганга, ошондой шоу программаларды алып барганга азыр даярданып атабыз. Эң сонун ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Ишиңиздерде дайыма ийгилик болуп, этиңиздер дайыма чөпчөй эле турсун. Рахмат. Анда эфирдин соңунда биздин көрүүчүлөрүбүзгө да бир эки ооз сөз, бир кайрылуу же болбосо каалоо тилек сунуштап атсаңыз. Сиздерге биринчиден ыраазычылык билдиребиз. Ушундай мүмкүнчүлүк түзүп, элге көпүрө болуп берип атасыздар. Азыркы күндө биздин эң чоң каалообуз, тилегибиз ушул жакында чыга турчу чемпион тасмабызга ар бир кыргыз жаранын, ар бир ата энени, ар бир үй бүлөнү, ар бир баланы чакырабыз. Келип тасмабызды көрүңүздөр. Буюрса кыргыз киносу өнүгүү жолунда сиздердин жардамыңыздар менен 13 марттан баштап баарыңыздарды чакырабыз. Элибизди, эл жерибизге кызмат кылган, желегибизди бийиктикте көтөргөн патриотторубуз, мыкты уул кыздарыбыз, ыймандуу, билимдүү уул кыздарыбыз көп болсун. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчү. Сиздер менен дагы кийинки подкастта дагы бир кызыктуу коногубуз менен көрүшөбүз.